Саламатсызбы, сиздер менен Айым KG каналы. Бүгүн сиздер менен картошканы духовкада кантип бышырса болот, ушул жөнүндө сөз кылабыз. Бул картошканы өзү картошка по-деревенски деп коюшат. Мындай картошканы үй шартында жасап, майонез, соус же болбосо кетчуп менен жесе абдан сонун болот. Үйдө кээде болсо плита бузулуп калат дегенде, же болбосо газ болбой калат, өчүрүп коет, ошондой учурда духовкага бышырып алсаңыздар болот. Демек, бул үчүн бизге эмнелер керек болот? Албетте картошка, туз, суу, май, универсальная переправасы, кара мурч майдаланган, анан калгандай эле аш көктөрдөн кургатылгандардан кошуп койсоңуз болот. Менде чабрец бар. Демек, алгач картошканы идиш жугуч губка менен таза кылып жууп алабыз. Керектүү азыктарды даярдап, андан соң картошканы жакшынакай кылып туурап алабыз. Андан кийин картошкага туз, переправа, майдаланган мурч, кургатылган көк чөптөрдөн сээп, жакшылап аралаштырабыз. Андан кийин тууралган майдаланган картошканы духовканын идишине салып жайгаштырып, анан суу майды кошуп жакшылап дагы аралаштырабыз. Духовканын ысыгы тегиз тийгендей кылып жакшынакай кылып идишине жайгаштырабыз дагы. Жогорку даражадагы температурадагы ысыктыкта тандайбыз. Менин духовкамда 300 градус эң жогорку даражадагы ысыктык экен. 300 градуска коюп, 1,5 саатка таймерин коюп койдум. Анын аралыгында өзүңүздөр деле ачып карап көрүп, кызарып бышкан болсо, быша элек болсо аралаштырып, жакшынакай кылып арасында карап турсаңыздар болот. Негизи 35-40 мүнөттө бышат. Демек, картошка по-деревенски даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Муну соус, кетчуп же болбосо майонез менен жесеңиздер аябай таттуу болот. Демек, кийинки видеолордо мындан да жакшынакай тамактар жасаганга аракет кылабыз. Урматтуу айымдар, каналга жазылып, подписаться кнопкасын басууну унутпаңыз.